Саламатсыңар достор, мен 3-А класстын окуучусу Туратов Ариет. Мен силерге жомок айтып берем. Илгери тоос деген куш болуптур. Коро сыяктуу койгон, түркүн түсү жок, эле канаттуу болуптур. Анан эле бир күнү канаттууларга Жакын арада Токойдун падышасы Арыстан өзүнүн жанында дайыма жүрө турган бир канаттууну тандайт экен. Анын куйругу узун, жана желпигич сыяктуу болушу керек деген кабар келет. Муну уккан тоос куйругун сазга, сууга салат, бирок кооз болбойт. Бир күнү эки дарактын ортосуна кыпчылып калат. Ошол учурда тоос тердеп бет маңдайын караса, тиктесе асан үсөн туруптур. Мени тартып койчу деп ага жалынат. Күн желеси кызыл, жашыл, сары түскө боеп алыптыр. Анан ал тоосту катуу тарткан экен. Анын куйругу чоюлуп күн желесине жете түшүптүр. Ошондон кийин тоос Арыстан падышанын жанында эч качан таанылбаган куш болуп калыптыр. Тоос болсо күн желеси чыкканда куйругун дагы узарсын деп бирде жумуп бирде жазып калыптыр.